Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөндөгү Прогресс айылынан сатыла турган дал ушул 2 кабаттуу үйдү көрсөтүп беребиз. Көңүл буруп туруңуздар, бул үй аябай жакшы курулган үй экен. Айланасы бүт кооздолуп тосулган. Алдында сарайы, навеси, очокканасы, времянкасы бүт жашаганга шарты бар. Бул Прогресс айылындагы Марат Казак көчөсүндө жайгашкан. Көрүп турасыздар, көчөсү кенен. Электр линиясы тартылып келинип, жарыктандыруулары коюлган көчө экен. Үйдүн алдында мына кранттан суу чыгат экен. Айланасы бүт тосулган, жери 8 сотук, чегарасы наркы чекеден мына ушул дуалдын кырына чейин келип такалат. Бул үй ушу Прогресс айылындагы мечитке, мектепке, бала бакчага аябай жакын. Биз жол жактан дагы тартып көрсөтөбүз. 3 көчөдөн, тагыраагы Өзгөндөгү мал базардан Бишкек тарапка жүргөндө Дордой базарынан өткөндөн кийин сол тарапта мечит бар. Мечиттин жанынан эле сол тарапка бурулуп асфальт менен киресиздер. Бала бакча, мектептен өтөсүздөр, түз эле келесиздер дагы. Мына ушул жерден Марат Казаков көчөсү деп жазылып турат. Ошол жерден бери оңго бурулуп 100 метр басасыздар. Ушул үйлөрдүн катарында мына ушул үй өзгөчө кооздугу менен көрүнүп турат. Чатыры күрөң түстөгү металло черепица менен жабылган, өстүрмөлөрү тыныке бонд менен кагылган, терезелери бардыгы 1-чи кабат, 2-чи кабат ак түстөгү пластик, сырткы фасад жидкий травертин менен кооздолуп жасалган. Ал эми көчө тарабы көрүп турасыздар, мынандай лего кирпич менен өтө кооздолуп дубалы курулган. Бул жакта болсо үйдүн алдына унаа киргизе турган чоң дарбазасы, калиткасы, анан наркы чекеде үйдүн артында да 1,5 метр жол калтырыптыр. Сарайдан мал алып кирип чыкканга атайын калитка жол коюп коюптур. Камераларды дагы 4 точкага коюптур. Көчө жакта дагы оңдо солдо 2 точкага коюлуптур. Мына бул дубалдын ичи сыртында, мына фундаменттин сыртын атайын кафелдептир. Кана келиңиздер, эми бир катар кирип көрсөтүп чыгалы. Бул сатыла турган үйдүн баасы 150 000 доллар кеми бар. Албетте кеми бар, туугандар, сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Сырттан киргенде сол жакта дагы 1 метр, аркасында 1,5 метр жер бар. Үйдүн алды бүт кенен площадка, сарайга чейин бүт теп-тегиз стяжка болгон. Маңдайда көрүп турасыздар, тапчан, нар жагы аткана, койкана, малкана, үстү чөпкана, сарай. Берагында жемкана складдары бар, очокканасы бар, 2 бөлмөлүү времянкасы бар, ортосунда бир печкасы менен. Бул жерге тапчан коюлуп, жанында суу чыгарылган. Скважина, жер астынан суу чыгарылган. Бул жакта болсо баняга фундамент куйган. Бул жер мына тапчан жайы, көрүп турасыздар, навес топкасы менен. Үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү ушул. Мына кире бериши бул жакта, үстүндө балкону дагы бар. Узун туурасы ушул бурчтан нар жак кырына чейин узундугу 13 метр, ал эми туурасы бул жагы 9 метр. 9га 13 болуп калат үйдүн узун туурасы. Келиңиздер эми үйгө кирели, бир катар бөлмөлөрүн сиздерге тааныштырып чыгайын. Сиздер алыстабай туруңуздар, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чоң эшикти ачып киргенде бул жер мына прихожкасы. Көрүп турасыздар. Андан өтүп оң тарапка бурулуп киребиз. Киргенде эле мына биринчи бөлмөсү ортоңку бөлмө. Туурасы 3 метр, узундугу 6 метр чыгат экен. Полу ламинат, дуалы обой, отопление бар. Жалюзи тартылган, потологу натяжной гипсокартон, люстра бүт баары илинген. Бөлмөлөрдү эми чекеден тааныштырып көрсөтөлү. Сиздер алыстабай туруп туруңуздар. Мына сырттан киргенде сол жактагы биринчи бөлмөгө кире турган болсок, бул ашканасы. 2 терезелүү, туурасы 3 метр чыгат, узундугу 4 метр. 12 чарчы метр, жалюзи тартылган, ашкананын эмереги коюлган, газ электропечкасы, вытяжкасы коюлуп, анан бул жака идиш жуучу жайы суусу чыгарылган. Асты жашыл түстө, үстү ак түстө эмереги коюлган. Көрдүңүздөр, бул ашкана. Потологу гипсокартон натяжной, жарыктары бүт баары коюлган. Дубалына моющий обой жабыштырылган. Полу мына бардык бөлмөлөрдүкү ушундай түстөгү ламинат экен. Эшиктер болсо ушундай заманбап эшиктерден коюлуптур. Кийинки бөлмө. Бул ушу көчө жакта жайгашкан. Мына бөлмөнү караңыздар. Камера көзөмөл, мына бул жерде LED экран, чоң телевизордо көрүнүп турат экен. 4 точкага коюптур. Көрдүңүздөрбү? Wi-Fi, интернет бүт баары камсыз болуптур.
Бұл зал, қонақ бөлмесі. Бөлменің турасы 4 метр, ұзындығы 5,5 метр шығады. 20-22 шаршы метрдің тегерегінде көче жағында 2 терезесі бар, отопление бар, пардасы иленген, потологы натяжной, люстра, кичи лампалары қойылған. Полы ламинат. Бұл зал, қонақ бөлмесі. Кейінгі бөлме, қайрылы оң тарапқа барауыз. Бұл жақта бір спальный бөлмесі бар. Же мұны зал деп қойсоқтағы болады туғандар. Көріп тұрасыздар, мына бұл жағында 1 терезесі бар. Дуалы обой, потолокторы бүт бары жасалған туғандар. Бұл жағы ұзындығы 5 метр, турасы 4 метр. Бұл дағы бір 20 шаршы метрдің тегерегіндегі аянты бар бір спальный бөлме. Же зал. Бұл жақта болса, бірінші қабаттағы санузелі мына. Кіргенде раковина, күзгі кір жуучу машина, Ariston форточка, отопление батареясы төрінде душевой бар. Полу дуалы бүт кафел болған көрдіңіздер, Мынаке. Бұл жағы мына бірінші қабаттағы санузелі болды. Еми екінші қабатқа шығамыз. Екінші қабатқа шығарда мына тепкіш. Тепкіштен асты төрді кладовкасы бар. Бұл жердағы ушундай арка түрінде жасалған көріп тұрасыздар. Тепкіш аябай кенен екен. Ендүү бүт жығач қаражаттарынан перилалары, балясыналары жасалған. Бұл жақта болса жарық кіре тұрған чоң терезесі бар екен. Екі жерінен ашылады екен, үстіне чейін. Бұл жерге дарчасына гүл өстіріп қойса болады екен, отопление батареялары дағы қойылып тұр. Келіңіздер әме, екінші қабатқа шығалыдағы бөлмелерді таныштыралы. Мынау жерді дағы аябай кенен чоң қылып жасап тұр ғой, Қараңыздар, бүт натяжной тартыптыр, гипсокартон, чоң люстра бардығы бар. Тепкіштен шыққан деле оң жаққа бұрылып бірінші эшіктен кірелі, астындағы жана телевизор бар бөлменің үстінде ошондой эле дағы бір бөлме. 4-кө 5, 20 шаршы метр шығады. Мұнындағы бұл жағына телевизор қойса болады екен. Текчелері менен аябай қос, аябай сонын жасалып тұр туғандар. Бүт дуалы обой. Потологы мына көріп тұрасыздар, 2 түсті комбинация болып жасалып тұр. Бардық бөлмелерге мына көріп тұрасыздар, ушундай жалюзи, дени ноч жалюзи тартып тұр. Отопление бар. Бұл екінші қабаттағы зал. Үйдегі емеректер, килем паластар бардығы кетет. Бош бойынша тапшырып береді. Бұл жақта болса балдар бөлмесі жайғашқан, жана астындағы ашқанан үністі болып қалады. Бұлдағы татынақай жаң ремонты менен потолок Mickey Mouse. Мына кетуғандар. Көрдіңіздер, Отопление бар. Системаны ушу бүт барыдығын тартыптыр. Абында болса көріп тұрасыздар, жанағы астындағы прихошканың үсті, балкончосы, намазхана болып қалады бұл жер. Бұл жағы болса балкон, аны сыртынан дағы көрдіңіздер. Бірінші қабаттағы санузелдің үстінде ошондой эле екінші қабаттағы санузел, ванна, унитаз, раковинасы қойылып тұр. Полу дуалы бүт кафел болған. Бұл жақта болса спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, же болбосо бала менен келиндин бөлмөсү. Аябай планировкасы жакшы экен. Мына бул жер бир аз дуалы бери кириптир, Г формасында болуп калат экен. Эмерек ошол жака киргизилип коюлганда аябай планировкасы аябай жакшы чыгат экен туугандар. Дуалы обой, ак түстө. Потологу натяжной гипсокартон бир башкача формада гүлүн чыгарып жасаптыр. Полу болсо биринчи кабаттагы кандай болсо ошондой эле ламинат. Эшиктер дагы мына стандарт эмес эшиги окшойт. Под заказ жасалганбы, аябай бийик, башкача жакшынакай эшик экен. Көрдүңүздөр, экинчи кабатта 3 спальный, 1 санузел, балкону менен туугандар. Биринчи кабатта дагы 3 бөлмөнү көрдүңүздөр. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын планировкасы, бөлмөлөрдүн узун туура размерлери бардыгы эле окшош экен өзү. Эми туугандар, кошумча курулушун көрсөтөлү. Сиздер алыстабай туруңуздар, мен азыр сиздерге ал жакты дагы бүт чекеден көрсөтүп бермекчимин. Мына маңдайда көрүп турасыздар, бул 2 бөлмөлүү времянка, азыр ошо келин жаш балдар менен окшойт. Ичине кирбей эле коелу, 2 бөлмө экен, нарагынан кирет экен. Ортодо, бөлмөнүн ортосунда печкасы бар экен. Мунун фасады дагы бүт суюк травертин менен жасалган, асты кафел болгон. Алдында болсо бул жакта мына көрүп турасыздар, очок канасы бар. 3 очок, самоору менен чоң казан, кичи казан, андан кичи казандардын печкасы. Кафелденген. Бул жакта суу чыгарылган күзгүсү менен туугандар. Мында болсо үйдүн алдында кооз тапчан коюлган. Бул дагы жайкы мезгилге аябай жакшы. Андан кийин туугандар, бул жагы эми хоз постройкага өтөбүз. Ортодо бир 4 алма бар экен туугандар. 4 алма. Жашыл аянтча бул жер.
Бул жагы мына сарай. Чекеден көрсөтөбүз. Биринчиси мына бул жакка кире турган болсок, мында бир склад тугандар. Бүт банка, консерва, идиш, аяк майда, чүйдө бүт баарын ушул жакка коюп койсо болот. Андан кийин бул жакта болсо жемканасы бар. Муну атайын жемкана ушу малкалдын керектүүлөрү, анан ат жабдыктары коюла турган бөлмө кылып ушул жакты саздаптыр, даярдаптыр. Андан кийин төргө барып, мына сарайдын эшигинен ичкери кирели. Бул сарайга да бир 4-5 саануй же бука кармаса болот экен. Асты стяжка болуп, көрүп турасыздар, акыры курулуптур. Бул жакка келели. Бул жагы мына ачык сарай, көрүп турасыздар. Мына жерди кышында жаап койсо да болот, клеенка тартып. Бул жакка мына ичине акыр курса, бука кармаса болот, саануй кармаса болот, торпок кармаса болот. Анан бул жагын решетка кылып, чакан акыр жасап койсо, бул жакка кой кармаса да болот. Төрүндө тоок канасы бар экен. Үстү чөпкана. Мында болсо сырткы ажатканасы. Бул жакта болсо 2 деник атканасы бар. 2 атка орун бар тугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Акырлары менен. Бул биринчиси, бул болсо мына экинчиси. Экинчи ат биякта болот. Ар биринин өзүнчө бирден эшик, бирден окошкасы бар. Бул жактын дагы сырткы фасатын жидкий травертин тартып кооздоптур. Үстү чөпкана, чатырлары бүт тыныке менен жабылган, жыгаштары үстү жагы сасна жыгаштар колдонулуптур. Көрдүңүздөр, бүт баары айланасы бүт курулуш болгон, мына жерден кранттан суу чыгат экен. Мында болсо ошо баняга атайын фундаментти куюп баштаган экен. Ушул жерге баня курабыз деген максат менен. Артына болсо 1,5 метр аралык калтырган тугандар, ушул жол менен түз барып эле калиткадан малкалды жетелеп кире берсе болот. Келиңиздер эми. Мына бул жакта болсо навес. Навестин астына дагы бир чоңураак тапчан коюп койсо болот, теннис стол коюп койсо болот дегендей. Бул жакта болсо мына чакан курулуш кылган бул топкасы. Топка мына чоң печка коюлуптур. Ушул печканы иштетсе эле көмүр отунду күпүлдөтүп жакса эле үй ысый берет, жылый берет. Бул эми жеңил конструкция менен жасалыптыр. Бул жерге суу бочкасын коюптур. Бул запас сууга. Кышы жайын баары бир запас суу керек да. Бирок жер астынан суу чыгарыптыр. Мына ушул жерден суу чыгарганбыз дейт. Жер астынан билбейм канча метр тереңдикте жер астынан суу чыгарышыптыр. Кыскасы, мына ушул үйдү $150,000 шашылыш сатууга койду. Эгер жаккан болсо, эрте күндү кеч кылбай, бүгүнкү күнү эртеңкиге калтырбай, эртеңкини бүрсү күнкүгө калтырбай, эртерээк сүйлөшүңүздөр дейбиз. Мына ал катарга дагы мына жашыл зона, газон эккенге, гүл эккенге, дарак эккенге бир катар бир 70-80 сантиметрдей аралык калтырыптыр. Үйдүн документтери, кызыл китеп бүт баары так деди. Андыктан жаккан болсо аракет кылып сүйлөшө бересиздер. Эми шашылыш сатып атат. Нак акчага сатат экен, вариант жок дейт тугандар. Эми бул үй ошо Өзгөндөгү Прогресс айылында Марат Казаков көчөсү, мектепке жакын, бала бакчага жакын, мечитке, анан чоң трассага, Дордой базарына, мал базарга, заправкага, ал жактагы кафе, ресторандарга, чоң маркетке жакын экендигин эске салабыз. Жолдун боюнда вулканизация дагы бар. Мына көчөсүнө электр линия кирген, интернет дагы тартып келген окшойт, ылдыйда бир кабель турат. Жарыктандыруу дагы коюлуптур. Ушул үй $150,000 кеми бар. Кимге насип кылаар экен, бир бактылууга насип кылаар го. Үйдү алыңыздар, тойду баштаңыздар тугандар. 150-үнү эсептеңиздер. Албетте 150-ге сатпайт, бир аз түшүп берет. Сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар.